Selam dostlar, kanalıma hoş kelipsizler. Sizler менен мен Каникей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге ушундай эле эң өзгөчө арзан магазин Fix Price деген магазинден моундай сонун болгон маска алып келдим. Ушуну тестировать этип колдонуп көрөбүз. Бул маска өзгөчө маска. Bir tübüktün içine ele 2 свет koşup koygun. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай сары жана кара цвети. Колдонуу рецепти дагы аябай башкача. Мына сары цвети беттин ылдый жагына коебуз. Ал эми кара цветти мондой мурундан баштап печене жака каратып коебуз. Азыр маска кара цвети очищает поры, выравнивает, устраняет жирный блеск. Кара цвети печенедеги порлорду, мурундагы баягындай жировик, ошол окшогон нерселерди очищает экен. А эми сары цвети питает, улучшает текстуру кожи, выравнивает тон, придает свежесть и сияние. Кандай өзгөчө маска экен, ошон үчүн аябай баттыраак колдонуп көрөйүн деп зорго эле чыдап турам. Анан азыр ачып көрөбүз. Мындай наклейкага окшогон чип менен жабылып турат экен. Атайын ушу чыгып кетпесин деп могу жерден азыр ачабыз. Азыр ачып көрөбүз. Мага интересно, потому что тут как два цвета смешали в одном тюбике. Может, там что-то есть внутри или просто так положили туда. Сейчас посмотрим. Кыздар, өзүңүздөр көрүп тургандай, ичи дагы аябай өзгөчө. Атайын ортосунан бөлүнүп турат экен, бирок кичине аралашып кетиптир. Бул эчтеке эмес. Алып атканда карап алышыңыздар керек. Мен дагы кээ бирки маскаларын карасам, слишком эле аралашып калган экен түгүнөн. Ошон үчүн карап алыңыздар. Мында эки бөлүнүп турат экен. Азыр ушул масканы бетибизге коюп көрөбүз. Аз коюп көрдүм. Маска Fix Price маскасын 77 рубльге алдым эле. Бирок кимге кандай сиздер колдонуп көргөнсүздөрбү? Ушу масканы билбедим го, бирок чынын айтсам, менин бетим могу жерлерин кычышып баштады да азыр. Азыр момент боло элек. Ошон үчүн эгерде маска койгондо бетиңиздер кычышып баштаган болсо, анда сөзсүз масканы жууп салып же алып салышыңыздар керек. Ал значит сизге жакпайт. Же болбосо маскада бир нерселер, кошулмалар сиздин бетиңизге аллергиясы чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн бетиңиздер кычышса, сразу алып салыңыздар. Азыр менин могу жерлерим кычышат. Азыр көрөбүз го. Масканы азыр жууп келдим. Маска боюнча өзүмдүн ой пикирлеримди айтсам, маска чынында арзан маска. Арзан масканын бардыгы эле жакшы боло бербейт. Ошон үчүн бул маскага мен 3 же 4 деген 3 менен 4түн ортосундагы балл бере аламын. Себеби өзүңүздөр көргөндөй эле эмди кычыштырып салды. Уже бетти кычыштырганда масканы чечип салыш керек. Ошон үчүн бетиңиздерге лайк келбейт экен, значит маска. Ал эми үстүңкү маска боюнча эч нерсе деп айта албаймын. Себеби үстүңкү маска жакта бетим кычышкан жок. Бул маскада кургак беттерге же майлуу беттерге деген эч жерде жазуусу дагы жок. Просто маска для лица тройного действия, очищает и питает дейт. Сарысы питает, а карасы очищает экен. Ошон үчүн өзүмдүн менин бетим кургак болгон үчүн сары маска туура келбеди. Бетими кычыштырып салган үчүн чечип салдым. Кара маскасы нормальный, бирок масканы чечип салгандан кийин бетим более мындай приятный эле, как маска койгонумду сездим. Маскадан кийин бетиңиздер мындай мягкое, увлажненное, нымданып,
жакшынакай болуп калат. Өзүңүздөр сезесиздер. Маска койгондон кийин, конечно, бетиңиздер башкача болуп, нежный болуп калат. Маска койгондон кийин мен өзүм жакшы көргөн сыворотканы иштеттим. Мондой Елизавека фирмасы, бул деле корейский косметика, тоже блогерлердин арасында гана популярная косметика. Кыргызстанда да может быть популярный болушу мүмкүн, иже немеде Россияда көбүнчө популярная. Мындай Елизавека деген чучконун сүрөттөрү бар. Бул жерде жалаң эле бүт косметикалар. Менде мындай сывороткасынан 3 бар. Эң эле жаккан сывороткасы мондой золотой цветтеги. Бул сыворотка жакшы эле увлажнять этет, бирок өтө популярный, өтө жакшы косметикалардын бири деп айта албаймын. Андан кийин мындай крем иштеттим. Крем койгон видео чыкпай калды. Себеби мен кнопканы бастым деп ойлодум эле, баспапмын телефондон. Ошон үчүн видео тартылбай калды. Эми кайра үстүнө коюп көрсөтө бербейм да сиздерге. Ошон үчүн мону Клиниктин жакшы көргөн увлажняющий интенсивин колдондум. Толугу менен бул масканы сиздерге кеңеш бере албаймын. Себеби өзүңүздөргө карап көрүңүздөр. Может, сиздердин бетиңиздерге туура келеттир. Менин бетиме мына сарысы туура келген жок. 77 рубльден турат, өтө деле кымбат эмес. Бул масканы тем более 1 ай колдонсоңуз болот, кааласаңыз жакпаган болсо. Бирок мен ойлойм да, бардыгы эле арзан, кымбатына карабай, кээ бирки кымбат косметикалар, кымбат маскалар, бир эле штугу 1000 сомдон турган баягындай маскалар деле начар болуп калышы мүмкүн, же болбосо сиздин бетиңизге туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн тайтиңиздерге карап, алып, көрүп колдоно берсеңиздер болот. Может, сизге туура келеттир. Эч нерсе, кандайдыр бир косметикалар билген болсоңуз, ошолорду комментарийге калтырсаңыздар, ошол косметиканы алып, мен өзүмө тестировать этип, көрүп, сиздерге видео кылып чыгарамын. Анда комментарийге сөзсүз жазып кетиңиздер.